баасы 16 миллион 702. Ак Суу районунда жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы менен табылган бардык финансылык бузуулардын жалпы суммасы 76 миллион 806 миң сомду түзгөн. Анын ичинен калыбына келтирүүчү сумма 62 миллион 867 миң сомду түзөт. Кетирилген финансылык кемчиликтер тутумдун бюджетин максатсыз пайдалануу, мамлекеттик сатып алуулардагы мыйзам бузуулар өңдүү катачылыктар менен коштолгон. Отурумда бүт Ак Суу районунун жергиликтүү бюджеттерин аткаруу бийлигиндеги жанагы айыл өкмөттүн башчылары келип катышты. Райондун администрациясынын биринчи орун басары да келип катышты. Бизден эсептөө палатасынын каржы бузуулардын классификациясы менен айта турган болсок, кандай эң эле чоң ушул каржы бузуулар бул мүлктү сактоонун камсыздалбашы, 40 миллион 200гө бюджеттик отчеттуулукту түзүү эрежелерин бузуу, бул 19 миллион 600гө жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуу 10 миллион 100гө, анан капиталдык салымдарды жана курулуш иштерин аткарууда бюджеттик каражаттардын пайдалануусунун бузуулары 1 миллион 700гө болгон. Жалпысынан Ак Суу районундагы финансылык бузуулардын 1 мамлекеттик сатып алуулар тармагында жана 9 башка жол жоболук мыйзам бузууларда аныкталган. Бүгүн бул жерге 10 айыл өкмөт, 10 бухгалтер менен келди. Кемчиликтер, катачылыктар айтылды. Негизинен биякта эсептөө палатасынын сунушу менен биздеги ушул жайыт маселесине болгон төлөмдөр боюнча кемчиликтер чыкты. Ал боюнча биздин өзүбүздүн райондун иш-чарасына мурда да кабыл алганбыз. Ушул 1 айлык мөөнөттө оңдоп, түздөп, маалыматтарын берип кетебиз. Аудит учурунда кетирилген катачылыктарды жоюу жана мындан аркы ишмердүүлүктө бул сындуу кемчиликтерди кетирбөө максатында практика жүзүндө адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 2021 жылдын 1-январынан тартып 2022 жылдын 31 декабрына чейинки мезгил аралыгына Ысык-Көл областына караштуу Ак Суу районунун жергиликтүү бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына аудит жүргүзүлгөн. Ошол аудиттин жыйынтыгы боюнча жалпысы табылган бардык финансылык бузуулар 76 миллион 806 миң 600 сомду түзсө, анын ичинен калыбына келтирүүчү суммалар 62 миллион 867 миң 500 сом түзгөн. Аудит учурунда 47 миллион 191 миң 900 сомго калыбына келтирилген. Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө, айыл аймак жетекчилерине жана мекеме ишканаларга каржы бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча жазма буйруктар жөнөтүлдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 1 айдын ичинде кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча иш алып барып, кайрадан маалымат берүүгө тийиш. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Илич Касейинов, Балыкчы шаары.